Вообще вертолет откуда поступает у вас? И это самое соседнее государство тоже? Да, государство тоже возможно, да, в центре здания. У нас много... И сколько человек обучаете на сегодняшний день? 85 тысяч. 15 минут. Это получается пенда. Еще как Да, Башкортостан и Казань. Да. Это лопасти, управляющие аппараты, шмат позвал, правильно мой. Это у меня там. Ну вот вертолет разрешен, да? А двигатель. Бұл деген бірінші жол болып жатады. Өзіңіздерге малым болғанда, мына Қырғызстан егеменділікті алғаннан баштап, бізге дағы ошол жогорку технологиялық компанияларда бүгүнкү күндө мындай түзүлүп жатканын да көрүп жатабыз. Булар мына 2013 жылда регистрация болуп, бирок ошол убактан бери авиакомпания Heliskay катары бул Борбор Азия мамлекеттеринде, ошол эле жана Турцияда, мына пожарларда, жанагы токойлор күйгөндө, ошол эле мезгилде Африка мамлекеттеринде дагы учуп жүрүшкөн баса белгилеп айтышты. Албетте бүгүнкү күндө бул жерде ушундай бир окуу борборун да түзүп бул жерде ошол биздин Кыргызстандын жарандарын окутуп, ошол эле мезгилде ошол Кыргызстанда бул жанагы ремонт бул жерде толугу менен инженерлерди, техниктерди чыгарып, анан албетте бул жерде жана вертолетторду ремонттогонго абдан бир жакшы татынакай мындай ишкана бүгүнкү күндө түзүп жатышат.